алгачкы концертиңиздин аталышы боюнча сөз кылалы. Өзгөчө экен да. Айдалып барып болуштан таптык орустан депчи. Эмне себептен мындай болуп калды аталышы? Эми концерттин аталышында мындай аталып калышына мындай себеп. Өзүңүздөр буга чейин журтчулук, коомчулук бардыгы угуп, көрүп, билип жүрүштү. Бизге зал берилбей, мындай же филармония беришпей, же дворец спорту бербей, кимдир бирөөлөр биз тууралуу жогору жактагыларга туура эмес маалымат жеткиришиппи, эмнегедир ушундай себептерден бул жактан зал берилбей, Россияга концерт коюп барсак, өзүбүздүн Кыргызстанда берилбеген залды Россияда орустар эшигин ачып алып тосуп алышты да. Анан ошондон ал жакта кыргыздар ушул ал жакта көп да мигранттар концерттерди уюштуруп, Россиянын залдарын алышып, анан ошол жакта жүргөн Рахмон экөөбүз сүйлөшүп калдык, карачы өзүбүздүн Кыргызстанда жашап туруп, кыргызстандык болуп, кыргыз болуп туруп, өзүбүздүн жерибизден зал буйрубай, монтип Россияга келип, Россия орустардын залын алып концерт коюп атабыз. Андан кийин кече жакында концертке уруксат алып, анан ошондон концерттин аталышы ошондон болуп калды. Бага зал берилбей деп атпайсызбы? Кантип алып калдыңар залды? Кантип уруксат берип калды? Бизге бир жардам кылып, өзүнүн бир жакшы тааныш агайларыбыз десек болот, мындай бир коомдун немеси менен, аркасы менен алдык да. Ошол бир кайрымдуулук коом бар экен, ошол коом сүйлөшүп залды алды. Ошолордун немеси менен концерт койдук. Эми негизи менимче буга чейинки жетекчиликтер түшүнбөй жүргөнбү, же болбосо кимдир бирөөлөр булардын эч кандай немеси жок, зыяны жок, бул бизге эч кандай немеси жок деп балким туура маалымат жеткиргенбиз тууралуу эмнегедир залга макулдаш берди. Анан кечээ ушул спорт сарайынын директору менен жолугуп, жаңы директор келген экен, учурашып сүйлөшүп чыктым. Ошол кезде отуруп сүйлөшүп айттым, эми азыр коомчулукка ушундай керек болуп турат. Себеби бизде Кыргызда өнөкөт болуп калбады. Ушу жаз келгенде эле ушу башталат. Ушу кетсин, анан могу кетсин, тиги келсин деп эле анан ызы чуу болот. Анан мен айттым, агай, азыр коомчулукка бул нерсе аябай керек. Элди бир нерсе менен алаксыз керек. Эл бирдемени көрүп, деп неметип туруш керек. Биз андан көрө биз менен иштешкиле, макул келишкиле, макулдашып иштешели. Бизлерге же болбосо коомчулукка эч кандай бир зыяныбыз жок. Биз пайда гана алып келебиз. Мен өткөн бир интервьюмда айткам, мен ар бир концерт койгонумда мамлекетке 150 000, 200 000 жакын акча төлөп берем. Ошол эле залдын арендасы, аппаратура, налог, ал бул болуп отуруп 100 000, 150 000 акча төлөп берем. Толтура чоң фирмалар бар. Биздин бийлик будагында отургандар миллиондогон, миллиарддаган налогду төкпөй отурушкандар бар. Мен аларчыла фирмасы жок эле, жөн эле жакшынакай кылып, арендасын төгүп, налогун төгүп, концерт коюп атам. То есть мен айына, эгер ай сайын бере турган болсо, ай сайын мамлекетке 150 000 сомдон киреше киргизип турганга биз даяр экенбиз да. Сизге зал берилбей атканында көйгөйлөрдү Мискенбаев ортосунда бир ызчуудан кийин болду деп билебиз да. Анан кандай чечимге келдиңер? Эми биз ал адамдын айтканына мен эрен-төрөн эле кылган жокмун. Мен көңүлүмө да алган жокмун. Мен андай адамдын сөзүн, эми ал ар ким өзүнүн немесин айтат. Мен анын сөзүнө көңүл да бурган жокмун, майны да берген жокмун. Себеби ал көңүл була турган, майны бере турган сөз сүйлөгөн жок. Кече ушу залды бербей, бир аз ызы чуу болуп, андай талаш тартыш болуп атканда мен айттым эле. Биздин мамлекет, ушул мамлекетте биз мындай аябай чоң мындай эффект бере турган адамдар окшойбу. Ушул Бекбор Бийик, мен, Абдул Имамкул Рахманазыков төртөөбүзгө зал бербегенине мындай зал бербегенине караганда, же болбосо биздин кээ бир ушул бийлик бутагындагылардын деңгээли ушу биздин артисттердин эмесине чейин түшүп калганбы? Мамлекетти андан башка деле жүргүзө турган саясат көп эле да. Мискенбаев тууралуу жанагы эле сөзүм. Мен ал нерсеге эрен-төрөн көңүл да бурбайм мен. Мен угуп алып аябай каткырып күлгөм аны биринчи укканда. Анан эми ал жерде сатираны мындай түшүнгөн адамдарга ал аябай жакшы сатира. Жакшы сатира. Ал айтпай баатырларга мындай да андай жок, биз аерде баатыр мындай деген жокпуз. Ал жерде түндүк түштүк деген эч нерсе жок. Рахматы көз өтүп кетти, Эгембер Дерматов деген агайга мен
Şu telekomissiyasының төрағасы болчу, мен барып агайга жолугуп ошолорду угузгам. Агай, өзүңүз эмеңиз мени угуп көрүңүзчү, Рахман агайдын жазгандарын десе. Бул жерде эч нерсе жок. Эч нерсе жок бул жерде. Элди бөлүп жаруу же болсо бирөөнүн аброюна шек келтирүү деген жок бул жерде деп. Анан баатырларды көбөйүп кетти деген эмес. Ошол баатыр көбөйүп кетти деген маанайда ойнолгон сатирада бизде чынында баатырга бир аз көңүл башкачараак бурулуп калган да. Баатырга деген өзгөчө көңүл буруш керек. Баатыр деген адам ал бизге башкача сыймыктануу менен бир карашыбыз керек ал нерсени. Бизде акыркы күндөр ушундай кээ бир баатырларыбыз чыкты, концертке келип, ушинтип тополоң кылып, мен концертке бекер киришим керек деп ичип алгандар болуп атты. Менин эле бир досумо такси айдап берсе, 3-4 жерге ташты барынан баргандан кийин акчасын төлөбөй мен баатырмын, кандаймындай деп. Баатыр эмесмин, революционермин деп. Революционер дегендер көбөйүп кетпеди. Мен революционермин. Анан ошонун айынан барып ойнолгон сатира. Негизи баатырга деген өзгөчө көңүл бурулуш керек. Баатыр деген биз Дүйшөн Кошопок, Чолпон Майтөлөберди, Зууракан Кайназарова деген апаларына кандай бир өзгөчө бир эме менен келет да. Ушундай нерседе майны берилиш керек баатырга. Баатырга ушундай көңүл бурулсун деген эмеде жаралган сатира болчу. Анан азыр багы Беке ушаталарда кандай бир концерттик программаларды бизче текшерди, муну коесуң, муну койбойсуң депчи сени уруксат берди. Эми мындай да, мыйзамда бул нерсе жок. Бизде сөз эркиндиги бар, биз сөз эркиндиги бар демократиялык мамлекетте жашайбыз. Концертте муну сүйлө, сен муну сүйлө деп бизде мыйзамда жок. Мен бул тууралуу Төгөлбай Казак деген агайыбызга жолугуп айттым, агай, ушинтип концерт кылып десек, программаңарды мен культурадан немеден өткөрүп келгиле деп атат десем, Төгөлбай агай айтты, андай мыйзам жок Тынар, өзүң билесиң dedi. Андай мыйзам жок. Тем более биз мен культурада көркөм кеңеш деген жок, жоюлуп кеткен ал. Көркөм кеңеш жок. Ким каалаган өзүнүн эмесине колунан келген программаны коет. Бербей бизге чыкты. Анан эми азыр эми жанагындай бири-бирибизди эми түшүнүштүк окшойт го. Эми зал берип, Кудай буюрса эртең 27-28 февралда жаңы программадагы концерт койгон атабыз. Азыр ушу Рахман акеге ушуну сүйлөшүп атабыз. Азыр 2 концертибиз даярда. 2 жаңы программада концерт турат. Биринчи күнү бир концерт, эртеси экинчи концертке 2 күнгө 2 башка программа койсокпу, же болсо 2 күнгө бир эле программа койсокпу, ушуну ойлонуштуруп атабыз. Багы Искенбаев саясат тууралуу багындай ызычуу болгондон кийин кулдар арасында да бир пикир келишпес, эки тарап, эки жаат бир берүүлөрдү көрүп калдык да, чын эле туура эмес кылып атат, өзүңөрдүн кесиптештериң туура эмес кылып атат, саясаттан башка проблема жокпу деген пикирлерин айткан да, кандай көз караш болду кийин ошолор адамдар? Эми биз мындай да, саясатта жашоодо болуп аткан сатира менен, саясатта болуп аткан терс көрүнүштөрдү сатира менен биз Акаевдин убагында деле, Бакиевдин убагында деле, Отунбаевдин убагында деле ойноп келатат бул нерсе. Бирок өзүнүн чеги менен, өзүнүн орду менен дегендей. Ал эми биздин ошол Искенбаевден кийин Күмөндөр агайыбыз бир интервью бергенин байкап калдык. Ооба, туура эмес кылыптыр, мен андай боло турган болсо мен Рахманды достуктан келчи бир күнгө деле даярмын деген интервьюсун көрүп калдык. Андан кийин эле бир концерт койсок, ушул спортто Күмөндөр байке келди дагы, Рахман байке кийин ортон комнатага кирип кеткен. Кирсем, сүйлөшүп атыптыр. Кирсем Күмөндөр байке айтып атыптыр. Мен өз көзүм менен көрүп турдум. Рахман кечирип кой мени, кечирип кой, мен мага туура эмес маалымат жеткирип коюптур. Мен ал силер ойногон материалды көрбөй туруп эле ошентип айтып коюпмун. Мага туура эмес эме жеткирип койду, кечирип кой деп сүйлөшүп атыптыр. Анан Рахман байке мунун эчтемеси жок, Күмөндөр анын эч эмеси жок деп неме эткен. Анан кайра бир жумадан кийин эле Ехаманастан көрбөз калды Күмөндөр байке. Да, мен материалды көрдүм, кокарам ушундай болуптур. Анан билбейм, Күмөндөр байке ал сатираны түшүнгөн эле киши болчу. Между прочим, эл артисти, театрдын мыкты эмеси, ал мыкты актер. Анан өзү куудул адам ошол көз караш менен караган болсо, аны эчтеке дей албайбыз. Аны элдин баары көрүп, бул жерде эч нерсе жок го деп айткан. Балким Күмөндөр байкеге ошондой кабыл алганбы, же бирөө заказ кылганбы, аны биз айта албайт экенбиз. Негизи Күмөндөр байкеден ушундай сөз болду, бирок келип Рахман байкеден кечирим сураганында мен бар болчумун. Буга отурлай эле, анан ушул көйгөй болуп аткан учурда эле Күмөндөр жок, Борончу Кудайбергенов
ортоңордо бир андай бир түшүнбөсүз болуп чыкты да ошол боюнча айтсаңыз. Азыр кандай иштешип калдыңар? Мурун чогуу иштешип жүрчү элеңер. Мурда чогуу иштешип жүргөнбүз. Борончо экөөбүздүн ортолугубузда ажырым эмнеден болду? Шуну коомчулук ушу жолуккан жерде сурай берет да, баардыгын сурай берет. Шуну бир силер аркылуу жеткизип коеюн. Борончо экөөбүз иштешип жүрүп, Россияда гастролдо жүргөндө Борончо эке айттым, Борончо эке мен эсептеп көрсөм, ушул быйыл 15 жыл экен сахнада. Тем более 20-30 августта барган элем мен Бешилик театрына. Ошон үчүн эртең 30-31-30-унан баштап 4-сентябрга чейин Ошто 15 жылдык концертин өткөрөлү. Анан Кудай берсе кийинки жыл сиздин 50 жылдыгыңыз турат. Бир мен 15 жылдыгын өткөрүп койдуган кийин 50 жылдыгыңызга киришпей элек десем, Борончо айтып калды, жок мен Бишкекте спорт сарайда ашар концерт өткөрөм. Деди, кандай ашар концерт десем, ушул ашар концерт. Көмөндө Борончо эке айттым, Борончо эке ашар концертти кайсыл учурда деле өткөрө берсе болот го. Анан бир жыл өтүп кеткенден кийин мен 15 жыл өткөн, былтыр 15 жыл болгон экен деп концерт кое албайм. Ошон үчүн момент эле коюп койру эле. Ашар концерт кийин эле кое берсек болот го десем, жок мен ашар концерт коюшум керек. Анан мындай кылышым, мындай кылышым керек дедилер. Макул дедим, анда мейли сиз ашар концертиңизди өткөрүңүз Бишкекте. Мен Ошто 15 жылдыгын өткөрө берейин деп, мен Ошко барып Рахым эке менен жолугуп, Ошто концертин өткөрдүм 15 күн. 15 жылдык. Бул жерде Борончо экөөбүз концерт койду. Анан менимче бул жерде коюп концерт банкрот болуп калды окшойт го. Биздики Ошто 15 жылдыгын 5 күндүк концертибиз дагы переаншлаг менен концерт башталарга 2 күн калганда Ошто билет түгөнүп калып, Алайдан келген апалар сыртта беседкада отурсак, Рахым экөөбүз келип алып, биз Алайдан келдик, бир автобус болуп, эмнеге билет жок, таап бересиңер дейт. Ой апа, эми сен билет кассага берип койсо алар сатат десе, биз Алайдан келдик, андай мындай деп макул деп театр менен сүйлөшүп, анан мындай капталдарына стол коюп отургузуп апаларды көргөзүнөн разы кылып кетирди. Ошондон кийин Борончо экөөбүз иштешпей калдык. Бирок кийин бир интервьюсун угуп, менен эмес Рахым эке аябай таарынды. Суперинфода койгу кайсы бир газетага ушинтип интервью бериптир. Мен барган жерлерге Рахман эке менен Тынар мага бут тосуп, ушундай кылып атат, андай кылып атат. Анан бут тоскудай эми биз саясатчы болбосок, бут тоскудай жеп алып келген эл биз эшиктин оозунда туруп алып, кирбегиле буран концертте менин концертим барбы дебейбиз да. Эл өзү тандап, кимдин концертин, кимди кайсы кудулга күлгүсү келсе, кайсыл ырчыны уккусу келсе, ошол эл өзүнүн табитине караша тандап кире берет да. Анан азыр Ошко берип келдиңер, Бишкекте концерт берип келгениңер көп убакыт болду да. Анан билеттердин сатылышы кандай? Адамдар сагынып калгандабы? Рекламанын башталганына 2 күн болду. Кудай буйрса, бирок мындай сатылчу эмес мурда. Кудайыма шүгүр, азыр жакшы элдердин мындай алдын ала келип алганы мындай жакшы эле сүйүндүрүп атат да. Анан анын үстүнө эл менен эл сагынышып калдыкпы? Неге деп Кудай буйрса жакшы го. Анан концертибиздин программасы дагы аябай жакшы. Мен ушул Ошто концерт койгондо, мен ушул Россия, мен бир көздөгөн максатым бир кичинекей бир нерсесине жетиштим деп бир Ошто бир өзүмө бир неме эме кылдым да. Россияда концерттерде аябай жакшырдаганда же концерт аябай жакшы болгондо залда элдер туруп кол чабат го. Мен Кыргызстанда ушул нерсени көргөн эмес элем, көрө эле келем. Именно ушул концертибизде Ошто Бабыр театры концерт бүткөндө спокойно турганда элдер залдан чыкпай ушу туруп алып ошол жерде кол чаап турушту да. Анан ушунчалык мындай ыраазычылык менен колдорун булгулап ушундай кылып кирип аксакалдар, эжелер, апалар кирип учурашып батасын берип ушундай концерт койсо болот экен го. Рахмат, аябай жакшы даярдапсыңар концертти деп кетти. Анан Кудай буйрса концертибизге ишенем. Эртең Кудай буйрса ушул 27-28 февралда боло турган концертте дагы Кудай буйрса элди ордунан тургузуп кол чаптырганга аракет кылабыз. Ошол концерттин эми өзгөчөлүгү ар бир эми эртең көргөндө аны өзүңөр баа берет болушуңар керек. Анан алдын эле мындай андай деп мактана бербейм, бирок Кудайыма шүгүр, буга чейинки коюп жүргөн концерттерибизге салыштырмалуу биз өзүбүз да мындай эметебиз да, ушул программабыз жакшы болду, ушул программабыз жакшы болду, эл мындай күлдү, андай күлдү деп коебуз да. Буга чейинки программа ойногон концерттерибизге караганда бул концертибиздин эмеси бир тап биздин өзүбүздүн да купулубузга толду да. Жакшы чыкты ойногон жырларыбыз. Эми жыйынтап келгенде ушул баардык көрүүчүлөрүбүздү
Бардык күлкү күйөрмандарын, сатира сүйүүчүлөрүн эртеңки келе жаткан 27-28 февралда Рахымбек экөөбүздүн чаң программадагы айдалып барып болуштан агайын таптым орустан деген жаңы концертибизге чакырабыз.